Бүгін 3 августта Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Араб координациялык тобунун 4-тегерек столу өттү. Жыйын Араб координациялык тобунун өкүлдөрү менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө, жалпысынан экономика тармактарын өркүндөтүүгө арналган. Жыйындагы ачылыш сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Кыргызстан тегерек столдун жыйынтыгына чоң маани берерин жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү өнөктөштөрдүн колдоосуна чоң үмүт арта тургандыгын белгиледи. Республиканын мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүү үчүн маанилүү болгон 13 жаңы артыкчылыктуу долбоорлор сунушталат. Бул долбоорлор саламаттыкты сактоо, ирригация, темир жол инфраструктура, турак жай куруу, билим берүү мекемелерин куруу, айыл жерлерин суу менен жабдууну жакшыртуу, почта бөлүмдөрүн жаңыртуу сыяктуу бир катар маанилүү тармактарды камтыйт. 4-чү тегерек столдун алкагында 13 долбоорго каржылык колдоо тартуу иштери жүрүп жатат. Эгерде сунушталган инфраструктуралык долбоорлор колдоого алынса, тартылган каражаттар ипотекалык насыялоо, транспорт, саламаттыкты сактоо, ирригация, билим берүү, байланыш тармактарына багытталат. Билим берүү министрлиги 60 миллион тегерегинде билим берүү жана мектептер жана бала бакчаларды куруу боюнча демилге көтөрүп жатабыз. Эгер колдоо таба турган болсо, анда Кыргыз Республикасында жалпысынан 45 миңге жакын бала мектеп менен камсыз болот. Андан сырткары Кыргызстанда ошол эле санга жакын бала бакча менен камсыз болуп, 3 миңге жакын мугалим эмгек орду менен камсыз болмокчу. Ушул боло турган долбоор ишке ашып кетсе, бул долбоордун жалпы бюджети 25 миллион доллар болуп атат. Бул 20 миллион курулуш иштерине, 5 миллион жанагындай эмеректерди жанагы инструменттерди коюу, аппараттарды коюу, медикалык. Эгерде ушул долбоорду ишке ашырып алсак, 26-жылы биз шаардагы пландык жана экстрендик операциялардын 70%-ын камтыганга жетишебиз. Биздин бир маанилүү проекттин долбоордун презентациясын өткөрдүк. Бул Луговая балыкчы темир жолунун электрификациялаштырылуу. Азыркы убакта бул темир жол үчүн эң бир маанилүү долбоорлордун бири. Биринчиден биз ошол импорт менен келген дизель отундан баш тартып, өзүбүздөн чыгарылган электр энергияга өтөбүз. Мындан тышкары поезддин ылдамдыгы, ташылган жүктүн көлөмү көбөйөт. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев баштаган атка минерлер жана ишкерлер чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Араб координациялык тобунун курамында Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Араб экономикалык өнүгүүсү Кувейт фонду, Абу-Даби өнүктүрүү фонду, АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду бар. Ушул 4-чү Араб координациялык тобунун отуруму абдан маанилүү биздин өлкө үчүн, анткени бул жерде бир топ араб өлкөлөрүнүн фонддору катышып атат. Өзүңүздөр билесиздер, ушул мен бүгүнкү күндө иштеп жаткан Сауд Араб падышачылыгында Сауд өнүктүрүү фондунун жетекчилиги катышып атат. Ушул бир эле фонд Кыргызстанга 200 миллион доллар проект караган. Өзүңүздөр билесиздер, 30дай мектеп салынып атат. Мына азыр жакында Бишкекте балдар ооруканасынын курулушу башталат 30 миллион долларга. Белгилей кетсек, Араб координациялык тобунун 3-чү жыйыны буга чейин 2017-жылы Бишкекте өтүп, Кыргызстанда 10 долбоорду каржылай турганы маалымдалган. Топтун алгачкы отуруму Кыргызстанда 2009-жылы өткөн. Гүлзада Төрөбекова, Мирзат Сапаров, Регион.